Ар улуттун кийимдерин кийген кыздарга устаттык кылып жаткан бул Кайыргүл айым ал бүгүнкү көргөзмөгө өзгөчө даярдык көрүп жатат. Кайыргүл Нишанова шаардагы номер 16 кесиптик лицейде иштейт. Бул лицейде студенттер турмуш тиричилигинде көбүрөөк керек боло турган кесиптер окутулат. 5 улуттун формасын кийген кыздар үстүндөгүлөрдү өз колу менен даярдаганын айтат. Бүгүнкү күндө бизде көптөгөн кесиптер даярдалат. Алардын арасында тигүүчүлөр. Ошо тигүүчүлөрүбүздүн авто оңдоочу адистерибиз, электрогазосварщик бар, электр жабдууларын оңдоочу адис. Иш-чаранын максаты артыкчылыктуу адистерди жана кесиптерди жайылтуу. Колледж жана лицейге абитуриенттерди кабыл алуу кампаниясына колдоо көрсөтүү. Кесиптик билим берүү системасын өркүндөтүүгө иш берүүчүлөрдү тартуу. Ошондой эле иш-чара мектеп окуучуларына кесип тандоодо практикалык жардам көрсөтүү максатын көздөйт. Ошол билим берүү министринин алдыгында секторду өнүктүрүү жана инклюзион үчүн көмүмдөр программасынын алкагында Ош областындагы кесиптик лицейлер жана орто кесиптик билим берүү колледждери келип катышат. Бул иш-чаранын негизги максаты абитуриенттерге туура кесип тандоо. Андан ошол бүгүнкү иш-чарада ошол колледждер, кесиптик лицейлер өздөрүнүн адистиктери боюнча кеңири маалымат алып кеткенге мүмкүнчүлүк түшүнөт. Биз элге керектөөчү буюм тайымдарды чыгарып жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин районубузда бешикке кыздын себине заказ аябай жакшы болууда. Biz 10 ay okutабыз кыздарды. Бюджет негизинде стипендия төлөп беребиз. Биздин кыздар биринчи келгенде түз тигиштин түрлөрүнү, ыкчам тигүүнү, тез тигүүнү үйрөнүшөт. Бизден тигип үйрөнгөн кыздар Ош областына келип, акча табып, баягындай жеке ишкерлер менен иш алып барышат. Фестивалга Ош шаарынан жана жакынкы айылдардын мектептеринин 9-11 класстарынын окуучулары катышат. Алар колледж, лицейлерге кабыл алуу шарттары, окуу программалары, социалдык тиричилик шарттары менен таанышып, окуу жайлардын өкүлдөрүнө кызыккан суроолорун бере алышат. Кол өнөр жактары алар мага өтө жакты. Мисалы үчүн эме кол өнөрү боюнча бул кыргыздардын илгерки доорундагы эмелердин бүт баарын өздөрүнө көрсөтүп, ошолордун байкы тааныштырган эмелери бүт баарын тааныштырып, өздөрү ошол боюнча маалымат берип кетти. Бул ярмаркага биз азык учурда кайсы кесиптердин актуалдуулугун билиш үчүн келдик. Ошол максатта жана бул жерден келген максатта ар кандай кесиптердин ар кайсы жолундагы жасалган өнөрлөрүн көрүп чыктык. Жана эмнелер жага кетти десек, жасалган үйлөр жана алардын өзгөчөлүгү бири-биринен, ал эми жасалган нерселердин бири-биринен өзгөчөлүктөрү кайсыл жол менен, алардын эң башкы өзгөчөлүгү өздөрү ошол кол менен жасалыштары жакты. Жана бул иш-чарада биз көптөгөн маалыматтарды алдым дей алам. Жана кайсы кесиптердин актуалдуулугу жана 23-жылга кайсыл кесиптер жакшы кетет жана материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы кайсы кесиптерди ала кете алам. Ошол жактан жана өзүмө керектүү маалыматтарды ала алдым. Ошондой эле фестиваль сынактар, викториналар, студенттердин мода көргөзмөсү жана концерттик программа менен коштолду. Бүгүнкү көргөзмө 5 жылдан бери уюштурулуп келет. Иш-чарага жалпы 17 лицей, 7 колледж катышты. Окуучулар болсо Ош шаарынын бүтүрүүчү класстары болду. Алтынай Урматбек кызы, Хилола Ашурова, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак, Ош шаары.